Улуттук коопсуздук кызматынын академиясынын азыр мен коросунда бара жатам. Өзүңүздөр көргөндөй менин сол тарабымда бул окуу корпустары, ал эми оң тарабымда болсо бул жакта мечит бар экен, спорт зал жана дагы мына ушул жерде жатакана жайгашкан. Бул жерде билим алгандар үчүн эч жака чыгуунун кажети жок, себеп дегенде баардык шарттардын баары ушул жерде түзүлгөн. Onun nesine tartak olmuyor veya nastoящий veya kıyım ballarda konkurslar olur, talantlı ballarda. Bizde Hatay komisya var, sana hocam. Hatay komisya var. Zaten комиссияның başçısı bu yerde целых 20 человек по каждому кандидату работает, по каждому. Например, bizge поступать etişe где-то 200'den aşık. Yani abituriyent келет, ошондон биз болгону 40 тонда алабыз. Академиянын инфратүзүмү өзүнчөсүз, болочок адистердин окуулары жана машыгуулары өтүүчү заманбап окуу кабинеттери жана аскердик корпустары акыркы технологиялар менен жабдылган. Улатабыз сиздерге болсо чакан экскурсия, бул жерде болсо мынакей жокерлердин жатаканасы. Көңүл бура турган нерсе, жаркыраган баардыгы заманбап стилде салынган. Бул жакта ар бир бөлмө 2ден жоокерге ылайыкталыптыр. Эми болсо бир жатакана бөлмөнүн ичин силерге көргөзүп коеюн. Бул жак ирет окшойбуз. Көңүл бура турган нерсе мынакей кыргыз колоритиндеги буюм тайымдар илинген, текчелери, заманбап телевизор. Бул бөлмөлөрдүн баардыгы бирдей, мына ушундай стилде жасалган. Шарттар түзүлгөн, болгону билим гана алып, ата мекен үчүн кызмат кылуу керек. Эмнеге сактайбыз? Канча кылышат? Жарат. Моя. Мотор коюп. Катар. Буга чейин мындай нерсе чындап таптакыр болгон эмес азыр. Мен силерге дагы бир нерсени көргөзөм. Эже сук. Мынакей. Мунун бардыгы Кыргызстандын коопсуздугун сактай турган чекистерге түзүлгөн шарт. Алардын билим алып, элге кызмат кылуусуна мына ушундай шарттар түзүлгөн. Ал эле дейсизби, улуттук коопсуздук кызматкерлеринин дене тарбиялык даярдыгын жакшыртуу жана саламаттыгын бекемдөө үчүн жасалган стадион сапаты да, стандарттары да эл аралык талаптарга жооп берет. Сол жак солкулдап турган кез азыр дүйнө жүзүнүн түзүлүшү урап атат. Мындайча айтканда, сиз орусчада айтканда система сдержек противовеса урап атат. Коопсуздук архитектура ураган кезде мына азыр улуттук коопсуздуктун жетекчилигинин сунушун президент колдоп, мына академия ачылып, биз баягы көп эңсегенибизге ыраазы болуп атабыз ветерандар. Мен ойлойм, бул академия бүгүнкү күнгө жооп берген кадрларды, чекистерди даярдайт. Буларга тиешелүү жогорку деңгээлде атайын даярдыктарды анан ошондой эле билим берет, маданият. Ушул жерден тарбияны өтөт ошолор. Азыркы заманга жооп берген Кыргызстан менен кыргыз элинин коопсуздугун камсыз кылган адистер керек. Бул жерде алган билим бүгүнкү күн эмес, мындан кийинки 10 жылдан дагы ошол алдыга кадам тыштап, ошол 10 жылдан алдында дагы нерселерди көргөндөй ушундай бир билимдерди таратып, ошол жаңы кадрларга ушундай билим берет деп биз ишенебиз. Президент Садыр Жапаров келечектеги кызматкерлерди тандоо, кесипкөйлүүлүккө жана кызматка берилгендигине көңүл буруу менен кылдат жүргүзүлүшү керектигин белгиледи. Ал өлкөнүн жана анын жарандарынын коопсуздугун камсыздоо боюнча мыкты кадрларды даярдоо башкы милдет экенин айтып, иш-чара соңунда жаңы ачылган академиянын аянтчасындагы улуттук коопсуздук кызматынын тарыхын камтыган музейге баш бакты.